Кыргыз тили илиминин түптөөчүсү, жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов туп-туура 81 жыл мурун жалган жалаага кабылып атууга кеткен. Илимге кызыккан бала Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык көл облусундагы Чырбыкты айылында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ата-энесинин социалдык абалы тууралуу так маалымат жок. Колунда кенедей байлыгы жок кедей дегендер да, малы жаны бар тектүү жердин тукуму дегендер да кездешет. Кандай болгон күндө да атасы Тыныстан араб тамгасында анча-мынча окуп, кат сабаты жоюлган адам болчу. Ал уулунун окууга болгон тилгерлигин байкап, жашы 8ге жеткенде айылдагы молдодон билим алууга жөнөтөт. Диний мектепте 3 жыл арабча тамга тааныган соң, Касым Сазановка айылында башталгыч мектепке окуй баштайт. Жаш кезинен эле илим-билимге, адабиятка катуу кызыккан Тыныстанов дароо эле окуучулардын алдыңкысы болуп чыга келет. Тилчини окуучулук кезинен бери жакшы билген окумуштуу Кусейин Карасаев жаштайынан эле башкалардан айырмаланып турган таланттуу инсан эле, деп эскерген жайы бар. Окуусун таштап Кытайга качкан, тилекке каршы Касым Тыныстановдун толук кандуу билим алуусу 1916 жылы үзгүлтүккө учурайт. Бүткүл кыргыздын башын кайгыга бөлөгөн азаптуу үркүндүн запкысын Илимпоста тартат. Ата-энеси менен бирге дүрбөгөн элге кошулуп Кытайга качат. Бөтөн жерде жергиликтүү байларга жалданып иштеп, 2 жыл жүргөн соң 1918 жылы өз мекенине кайтып келишет. Ташкентте башталган илим жолу. Анын илимий ишмердиги жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезинде эле башталат. 1920 жылы казак тилинде чыккан Жаңа Өрис гезитине бөлүм башчы болуп дайындалат. Бирок бул кызматта 1 жыл эле турган соң катуу ооруп, кичи мекени Караколго жөнөөгө аргасыз болот. Чыгармачылыгы студент кезинде гезиттерде иштеп жүрүп казак тилинде жазган бир нече ыры менен башталат. Ал эми кыргыз тилинде алгачкы Алатуу аттуу ыры 1922 жылы жарыкка чыгат. Эл душманы аталуу Касым Тыныстанов жаш кезинде кургак учак менен оору. Бул дарты 1930 жылдардын башында кайрадан козголот. Дарыгерлердин сунушу менен 1 жылга жакын айылда дарыланып, жаңы эле ишке кирген кезинде ага эл душманы деген жалаа жабылат. Буга ошол кездеги театрда коюлуп жаткан Тыныстановго таандык академиялык кечелер спектакли негиз болгон. Кара тизмедеги Илимпоз Касым Тыныстановдун ысымы аталгандан кийин да 19 жылдар бою кара тизмеден алынбай келген. Аты илимий чөйрөдө эскерилбей, өзү даярдаган бир нече эмгеги жарыкка чыкпай, жасаган эмгектери бааланбай калган. 1957 жылы жубайы менен уулунун кайрылуусунан кийин СССР Жогорку сотунун аскердик коллегиясы Тыныстановго карата чыккан өкүмдөрдүн баарын жокко чыгарат. Үй бүлөсү. Касым Тыныстанов менен жубайы Турду Бүбү 2 уул, 2 кызды тарбиялашкан. Советтик революцияга чын жүрөгүнөн ишенген Илимпоз балдарына теңдик, эркиндик, кыздарына бирдик, ишимжан аттуу сымдарды берген. Тыныстанов атууга кеткенден кийин жесир калган Турду Бүбү апа балдары менен бирге катуу азап тартат. Кай жерге барбасын эл душманынын үй бүлөсү делип, эч жерге батпай, өз элине бөтөнгө айланат. Ошентсе да эч кимге зар болбой, балдарын билимдүү кылып тарбиялаганга жетишет. Жубайлардын турну уулу теңдик туугандарынын эскерүүсүнө караганда атасын тарткан өткөр, зээндүү бала болгон. Ал улуу ата мекендик согуш башталганда кан майданга аттанып, ал жактан башына ок тийип жарадар болуп келет. Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган викториналык суроолорго кезек беребиз. Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Кыргызстандын кайсы облусунда төрөлгөн. А.Сы Ысык көл Чырбыкты айылы, Б.Сы Ош Кара Суу, В.Сы Токтогул Үчтерек, Г.Сы Ысык көл Чолпон Ата. Ысык көл Чырбыкты айылы. 1970 жылы Кайсыл гезитке бөлүм башчы болуп дайындалган. А.Сы Алатоо гезити, В.Сы Ак жол гезити,
кайсыл чыгармасы жарык көргөн? А.С. Касым ырларынын жыйнагы. Б.С. Алатоо өрү. В.С. чыгармасы жарык көргөн эмес, жок. Г.С. Академиялык кече. Төртүнчүсү. Касым Тынысбаев канча уул кыздын атасы болгон? А.С. 4, Б.С. 2, В.С. 1, Г.С. баласы жок болгон. Бешинчи суроо. Касым Тынысбаевдин балдарынын ысымдары. А.С. Кыйындык, эркиндик, бирдик, Кишимжан. В.С. Эркиндик, Жылдыз, бирдик, Кишимжан. В.С. балдары болгон эмес. Г.С. Кишимжан, эркиндик, Айгүл, Жылдыз. Алтынчы суроо. Касым Тынысбаевди жаштайынан эле башкалардан айырмаланып турган таланттуу инсан эле деп кайсыл окумушту эскерген? А.С. Акаев, В.С. Хусейин Карасаев, В.С. Масалиев, Г.С. Турдакул Усубалиев. Жетинчи суроо. 1936 жылы кайсыл наамды алган? А.С. Профессорлук, В.С. Баатыр намын алган, В.С. агартуучулук, Г.С. докторлук. Касым Тынысбаев жаш кезинде кайсыл оору менен ооруган? А.С. кант диабети, В.С. инсульт, В.С. артрит, Г.С. кургак учук. Белгилүү ишмер чыгаан инсан Касым Тынысбаевдин 120 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ошол иш чаранын негизинде өтүлгөн класстык саатыбыз.